Ташиев Рахмон менен эмнене сүйлөштү? Бүгүн Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, Кыргыз Республикасынын УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Тажикстандын борбору Душанбе шаарына жасаган сапар аяктап Бишкекке кайтып келди. Ишенимдүү булактан алынган маалыматка караганда, генерал Ташиев Тажикстандын мамлекет башчысы Эмомали Рахмон менен жолугушуп, анда эки өлкө ортосундагы чыңалуу жараткан бардык маселелер талкууга алынган. Сүйлөшүүлөр өтө оор маанайды өткөнүнө карабастан, Ташиев менен Рахмон бир пикирге келишкен, бардык маселелер боюнча макулдашууга жетишишти. Ошол эле баарыбыздын көкөйүбүзгө көк таштай тийген чек ара маселесине да буюрса чекит коюла турган болду. Ташиевдин Душанбеге жасаган сапары эмне үчүн жашыруун болгону белгисиз. Ошентсе да мамлекеттин эртеңки тагдыры үчүн маанилүү сапар болгону талашсыз. Булак Назар Ньюс. Келемиш аралап жүргөн Рахат Лукум кафеси жабылды. Тамак ашты чычкан аралап жүрөт делген Рахат Лукум кафеси санитардык эреже бузууларга байланыштуу убактылуу жабылды. Бул тууралуу мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинен билдиришти. Маалыматка караганда, кафе санитардык эреже бузуулар жоюлмайынча ачылбайт. Кошумчалагандай, калктын саламаттыгын сактоо жөнүндө мыйзамга ылайык Борбордук мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык кызмат тамак аш азыктарынын коопсуздугун камсыздоо максатында мекемени жабууга укуктуу. Булак Назар Ньюс.